Üç kız. İlgeri bir kişinin üç kızı болуптур. Улуусу күзгүгө каранып отурганды жакшы көрсө, ортончусу таранганды сүйөт. Кичүү кызы куурчагына кийим тигүү менен алек болот. Күндөрдүн бир күнү энеси кыздарды карагат терип келүүгө жиберет. Үчөө үч башта калып карагат терүүгө жөнөйт. Карагат калың өскөн жерге келишип, адегенде кызыгып жешет. Бир аздан кийин тиштери камалып, карагат жегиси келбей калат. Анан баштыктарына тере баштайт. Толоюн деп калганда шагылга улам бири төгүп алып, кайра терип отурат. Кыздар кеч киргенин байкабай калат. Күн батканын акыры байкашып, кыздар үйүн көздөй жол тартат. Бир аз баскан соң караңгы кирип, үй кайда экени билинбей калат. Кыздар коркуп, ылдыйлап басып келе жатса, үлпүлдөп күйгөн жарык көрүнөт. Ошол жарыкка бет алып үчөө жүрө берет. Чарчап чалыкканда акыры жарык күйгөн жерге да келип жетишет. Жыртык тешиги көп жаман үйгө кирип келишсе, босогонун бир жагында турган сокку, экинчи жагында турган сок белектен башка эч нерсе көрүнбөйт. Коломтодо жылтырап от күйүп турат. Оттун жанында саксайган бир кемпир отурат. Ал кыздарды көрө коюп: "Раз келбедиңерби? Отургула. Талайдан бери жолум болбой жүрдү эле. Бүгүн бир курсагым тоет экен", дейт. Анын кейпин көрүп, сөзүн уккан кыздар коркконунан очоктун жанына отура калышат. Анда баягы кемпир: "Сен үйдүн үстүндөгү чамгаракка чыгып, эки жакты карап жат", деп кыздардын улуусун ал жака жиберет. "Сен туурдук менен чийдин ортосуна жат. Сырттан бирөө келе жатса мага айт", деп туурдук менен чийдин ортосуна тагып коет. Кыздардын кичүүсүнө: "Сен кичинекей экенсиң. Мен өз койнума алып жатайын. Чачыңдан жаттап, көңүлүмдү ачайын", деп айтат. Кичүү кызды койнуна алып жатып, баягы жез кемпир чачын жыттамыш болуп, кыздын канын сора баштайт. Ошентип жатып, баягы кыз да, кемпир да уктап калат. Чамгаракта жаткан улуу кыз эки жакты карап көрүп, башка жака адашып келгенин, саксайган неме жөн кемпир эмес, жез кемпир экенин билет. Акырын түшүп келип, туурдук менен чийдин ортосундагы сиңдисин бошотот. Анан кичүү сиңдисине келишип, акырын караса, жез кемпир канын соруп жатып уктап калганын көрүшөт. Жерде жаткан талпактын бир учун жез кемпирдин оозуна салып, сиңдисин бошотуп алып, үчөө качып жөнөйт. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, бир маалда канын сордуруп койгон эң кичүү кызы чарчап жүрбөй калат. Кыздар бир аз дем алып отурат. Ошол мезгилде таң атып, айланага жарык кирет. Бир аз дем алып отурганча жерди жарган добуш чыгат. Кыздар ары бери караса, баягы жез кемпир чачын саксайтып, көзүн ыкшыйтып, сокусун минип, сок белегин камчыланып келе жатат. Кыздар коркуп, эмне кыларын билбей дал болуп калат. Аңгыча жез кемпир ат чабым жерге жакын келип калат. Ошондо кыздардын улуусу күзгүсүн ала коюп: "Сени далай карадым, бир керекке жарагын", деп ыргытып жиберет. Күзгү жез кемпирге жакын барып түшөт. Анын түшкөн жеринде көз ачып жумгуча баш аягына көз жетпеген деңиз пайда болуп, жез кемпир ар көйүздө, кыздар бер көйүздө калат. Кыздар сүйүнүп үйлөрүн көздөй жол тартышат. Жез кемпир сокусун кайык кылып минип, сок белеген калак кылып, деңизден сүзүп жөнөйт. Кыздар жол жүрүп отуруп курсак ачып, өздөрү чарчап бир жерге түнөп чыгат. Эртең менен күрпүлдөгөн добуштан кыздар ойгонуп кетип, эки жагын караса, баягы жез кемпир жакын келип калганын көрүшөт. Эмне кыларын билбей шашып турганда, жез кемпир бут атымдай жакындап калат. Ошондо ортончу кыз: Тарагым, бир керекке жарагын", деп жез кемпирди көздөй тарагын ыргытып жиберет. Анын тарагы жез кемпирге барып түшөт. Тарак түшкөн жердин айланасына чычкан мурду жүргүлүгүс чытырман токой пайда болот. Жез кемпир ары жакта, кыздар берки жакта бөлүнүп калат. Кыздар сүйүнүп, үйлөрүн көздөй жолун улантат.
Ал мезгилде жез кемпир сокусун араа кылып, сок билеген балта кылып, түн токойдун жоон жыгачын аралап, ичкесин балталап, кесип алдыга чыла берет. Аз жол жүрдүбү, көп жол жүрдүбү, кыздар курсак ачып, кубаты качып, бир жерге түнөп калат. Таң агарып аткан кезде жерди жарган үн чыгып, баягы жез кемпир келе жатканын көрүшөт. Кыздар коркуп эмне кыларын билбей дал болуп туруп калат. Аңгыча жез кемпир чукул кирип келет. Ошондо кыздардан эң кичүүсү: "Ийнем, ийнем ийип кет, жер түбүнө кирип кет" деп ийнесин жез кемпирди көзөй ыргытып жиберет. Ийне жез кемпирдин жанына барып түшөт. Ийне түшкөн жер көз ачып жумгуча оюлуп, түбү жок чуңкур ор жаралат. Ага сокусун минеп, сок билеген камчаланып, жез кемпир кирип кетип, ошо бойдон жок болот. Кыздар сүйүнүп, бир аз дем алып, эки жагын карайт. Караса, жакын эле жерде өздөрүнүн үйү көрүнөт. Сүйүнүчү коюнуна батпай кыздар үйлөрүнө чуркап келишет. Эмне көрүп, эмне кылгандарын биринен бири талашып айтып беришет.